Assalamu alaikum, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Мен бир нерсе жөнүндө айткым келип атат да. Мына кече бүгүн премьер-министр Улукбек Марипов Жалал Абад Ош облустарын кыдырат деп айтылганда, ошого байланыштуу мына Ош Кара Суу жолунун негизи тамтыгы чыгып, тешилип болбой калган да. Анан кийин ямаларды эми айтпай эле койсо болот. Мына ямаларды көрсөңөр, ямаларды мынтип ылай толтуруп жамап коюптур. Ямаларды азыр мен атайын өз Ошко кетип атам. Мына күрүктү айланып көрсөтүп коюн деп атам да. Могул жерлер бүт тешилген, жыртылган яма болчу да. Ылай менен толтуруп коюптур да, мына карабайсыңарбы? Могул жерлер дагы яма болчу мына. Бүтүндөй ылай менен толтуруп коюптур. Могул жагын толтурбай коюптур. Амоим премьер-министрдин кортежи бул жерден айланбайт окшойт да, именно ушул жериненчи. Мына ылай менен толтуруп койгон ямаларды бардыгын. Бул жакта да мына көрсөңөр болот. Ямалар ылай менен толтурулган. Эми мен бир сөздү айтып коеюн. Ушул ямаларды толтуруш үчүн сөзсүз түрдө премьер-министр Ошко келиш керекпи? Мейли апрелден кийин жүргүзөт экенсиңер, оңдоп түзөө жамоо иштерин. Ага чейин ушинтип өзүңөр айтмакчы обманка кылып оңдоп тургула да. Премьер-министрдин кортежинен башка машиналардын ходовой жокпу же? Калгандары рессор менен жүрөбү бардыгы. Ошон үчүн мен мына ДЭП 41 ишканасына карайт болуш керек бул жерлер. Айтып коет элем, жолду оңдогондо сөзсүз түрдө президент же премьер-министр келгенде эмес, мында элге деле оңдош керек. Эл деле ошо минип жүргөн унаасын салыгын төлөйт жыл сайын. Байлар төлөбөсө дагы орто жана кедейлер төлөйт сөзсүз. Мына мисалы үчүн мына ушул жол, бул жерде жүк ташуучу унаалар, фуралар көп токтойт. Ушул жер ортосу баягы волна болуп, шишке болуп калган болчу. Былтыры ал убакта президент Жээнбеков болчу. Ошол түштүккө келгенде мына ошол дөңдү кырып алып салышкан, мына ушул жерлер, ошол жерде. Дөңдү кырып алып салып, кортежге баягы эми кыскасы кайсыл чиновник, кайсыл чоң жетекчи келбесин, ошонун көзүн бояп, бизде жол тегиз, жашоо малина деп көрсөтөсүңөр да. Ошон үчүн айтып коет элем. Сөзсүз кортеж келгенде эмес, элге деле ыңгайлуулук керек. Эл салыгын төлөп атабы? Унаасына салыгын төлөп атабы? Башка салыгын төлөп атабы? Демек силер жолду оңдоп беришиңер керек. Мен азыр барып ушу ишканалардан сурасам, азыр сезон келе элек, апрелде деп айтат, жообу белгилүү. Ошон үчүн мен айтат элем, мына апрель келбей эле, сезон келбей эле, ылай менен толтуруп коюпсуңар. Ушинтип толтуруп койгула да. Эми балким туура эмес айтып аткандырмын, бирок кимдин ою кандай, комментарийге пикириңерди жазып калтырсаңар болот. Премьер-министр мына бүгүн менин оюмча, мен угушума караганда Кара Суу Арабан райондорунда айыл чарба боюнча бир жолугушуулар бар эл менен. Анан ушинтип премьер келеткен, Марипов келеткен деп жолго ылай толтуруп, көздү боёп, мындай жасакерленген неңерди токтоткула. Болбойт, ачык айтайын.